Анжелика, башка чиновниктерге караганда мен жакшыраак иштейм. Бул тууралуу ырчайым Анжелика өзүнүн жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Аягына чейин жылдырып окуп коюңузчу, окурман. Каттуу кетсем кечирим сураймын. Ачуу чындык. Унчукпаганга, кыймылдабаганга уйгак дагы жармашпайт. Мен бир аз сөзгө малынып калып жатам. Ар бир жасаган кадамдарымдын себептери бар. Биринчиден, жарандык милдеттерим. Экинчиден, Аллах Таалам ушинтип жараткан экен. Элге тиешелүү маселелерди тынч, момпоюп отура албайм. Тилимди тиштеп, белимди бууп, өзүмдү калпыма келтирейин десем дагы, мурунку ооруларым козголуп, жүрөк ооруп жатат. Мен майда сөздөргө көңүл бурбай келем. Бирок, кимге менин позициям жакпаса, жагалданып жалдырбайм. Макул деп ишимди уланта берем. Алакандай кыргызым, эң негизгиси бөлүнбөйлү деп жазды ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Назира Айтбекова, эркектер аялды зордобой, көңүлүн тапсаңар болот. Бул тууралуу алып баруучу Назира Айтбекова жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Кандай гана кыз болбосун көңүлүн тапса болот мырзалар. Жылуу сүйлөп, жакшы сөз айтсаң эле жибийт кыз. Комплекстериңизден арылгыла, коркпогула, сезимди билдирген уят эмес. Өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле, билим алгыла, китеп окугула, психологдорго баргыла. Сүйүү бул ала качуу же кызгануу, уруп согуу эмес. Сүйүү бул аяр мамиле жасоо. Келе соосуң, карачы, түкүнчөнүн баласын деп кагып, силкип, сүйүү бербей, эч ким эмес деген комплексти киргизип өстүргөн балдарыңар эртең бирөөнүн баласын тебелейт. Ала качат, уруп согот, зордуктайт. Балдарыңарды сүйгүлө, сүйүүгө үйрөткүлө ата-энелер. Аларды тарбиялаардан мурун өзүңөрдү кошо тарбиялагыла деп жазды ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Мирбек Атабеков. Өлгүсү келгендер башка бирөөгө залакаңарды тийгизбегиле. Ырчы Мирбек Атабеков Айзада Канатбекованын өлүмү тууралуу үн катты. Өлкөбүздө болгон кайгылуу окуя боюнча биринчиден Айзаданын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мындай окуянын болушу эч убакта каалабайт элем. Экинчиден, чыныгы сүйгөн адам сүйүктүүсүнө эч качан жамандык кылмак тургай каалабайт дагы. Бул жерде сүйүү жок. Ал эми зордоп, каалоосуна каршы мажбурлап, кыйнап ала качуу жеткен жапайычылык бул салт эмес. Үчүнчүдөн, биздин укук коргоо кызматкерлери, шаарыбыздын сакчыларынын кайдыгерлиги биринчи жолу көрүп жаткан жерибиз жок. 2 жыл мурда башталган биздин үй бүлөгө апама тийиштүү иштин дагы да болсо аягына чыгара элек. Жада калса күнөөлүүлөрдүн бирөөсү дагы жоопкерчиликке тартыла элек. Же болбосо бардык керектүү материалдар кол астында турат. Алар ойгонгончо канча өмүрлөр кыйылып, канча бейкүнөө жандар азап тартышат. Сөзүмдүн соңунда, эч бир жан бирөөнүн өмүрүн кыйганга акысы жок экенин унутпайлы. Андай өлгүсү келгендер өлө бергиле, бирок башка бирөө залакаңарды тийгизбегиле. Өмүрдү Аллах берген соң ал гана алат. Айзада карындашым, кечир биздин кайдыгер коомду. Жаткан жериң жайлуу, жаның жаннаттан болсун деп жазды ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Жолдош Шаршенов. Ала качкан бала мурда 2 ирет Айзадага бычак такап коркуткан. Бир үйдүн жалгыз кызы. Ала качуунун курмандыгы болгон 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөгү 8 апрелде Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жерге берилди. Ал акыркы айларда трикотаж фабрикасында котормочу технолог болуп иштеп келген. Анын жетекчиси Жолдош Шаршенов Айзаданы абдан жөндөмдүү кыз болчу деп сыпаттады. Шаршенов: биз 2 жыл мурда трикотаж фабрикасын ачканбыз. Бирок ортодо пандемия жана башка иштер болуп толук иштей элекпиз. Биздин фабрикага Түркиядан үйрөткөнгө тикмечилер келген. Айзада биздин ишканада котормочу жана технолог болуп иштечү. Азаттык: Айзада кандай кыз эле? Шаршенов: Айзада алтын кыз эле, жакшы кыз болчу, менин оң колум болчу. Мурда Түркияда иштеп келген экен. Ошон үчүн өзүнүн жумушун жакшы билчү. Ага караганда мен көп нерсени билчү эмес элем. Ал бизге көп нерселерди көрсөтүп, үйрөтчү. Бирок кайра эле Түркияга кетем деп жүргөн. Түркияга качан кетем деп жатты эле. Шаршенов: ал билетти гана күтүп жаткан. Жумуш визасын алган болчу.
Анткени жанагы ала качкан бала мурда 2 ирет бычак такап коркуткан экен. Бизде Айзаданын курбусу да иштейт. Ошол курбусунун жолдошу барып, ал бала менен окуяны териштирмек болгон. Ошондон кийин ал бала жолобой калган. Мен күнүгө эртең менен 7:20 Медеров Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен жумушка алып кетчүмүн. Эгер кечигип жатса телефон чалып койчу. Ошол күнү ал келген жок. Мен чалсам телефонду көтөрбөдү. Мени башкада түрк жумушчулар күтүп жаткандыктан жумушка келе бергем. Андан кийин да кайра чалсам жок. Кыздарга тапкыла деп дайындап жумуштарым менен кеткем. Келсем апасы милицияга арыз жазыптыр дешти. Милицияга чалсак такыр албай койду. Анан тааныштарга чыктым. Алар милицияга чалганда иштеп жатабыз деп коюшту. Эч нерсе кылбай эле отуруштур да. Бирөө такыр телефонду көтөргөн жок. Көрсө ал түндө кызметтен келип эс алып жаткан экен. Эмнеге ага бергенин түшүнгөн жокмун. Милиция бизди такыр эле укпай койду. Азаттык. Ошондо милициядагылар сиздерге эмне деп жооп беришти? Шаршенов. Издеп жатабыз. Кудаларды күтө бергиле деп жатышты. Энесине тойго даярдангыла деп айтышыптыр. Айзаданын апасы Назгүл эже бизге тааныш эле. Ал да мыкты тикмечи. Кээде бизге үйрөтүп турат. Мен тааныштарга чалып аракеттене баштагандан кийин гана жогорку жактан чалып жатат деп бир аз кыймылдап, Назгүл эжеге адамча мамиле кыла башташты. Бул жактан издеп жатабыз, тигил жактан издеп жатабыз дей беришти. Көрсө баары калп экен. Кылмышка шектүү бала тууралуу мурда кийин сизге айткан беле. Бир эли жолу айтып кеткен. Түркияга эмнеге кетип жатасың? Жумуш жакпай жатабы же айлык азбы деп сурагам. Баары жагат, ойдогудай. Мага тиги бала тынчтык бербей жатат деп айткан. Бирок байке сүйлөшсө да тымызың келип, тынчтык бербей жатат деген. Кетем дегеннен улам бардык акчасын төлөп бергенбиз. Билетин гана күтүп жаткан. Коркутканда милицияга кайрылган жок беле. Биз милицияга кайрыл деп айтканбыз. Маркум Айзада Канатбекова бир үйдүн жалгыз кызы болчу. Энеси аны жалгыз тарбиялаган. Айзада Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт факультетин 2020-жылы аяктаган. Жакындары Тааныш курбулары аны алдыга умтулган. Спорттун волейбол түрүнө кызыгып, ийгиликтерди жараткан адам болгонун эскерип жатышат. Канатбекова 5-апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7-апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги таладагы автоунаадан табылган. Шаардык милиция кызды урдоого шектүү. 1985-жылы туулган Замирбек Теңизбаев алгач кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып жан кыйганын билдирген. Айзаданы Бишкектеги Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качканы видео көзөмөлгө жазылып калып, интернетке тараган. Кыз уурдалган учурда жолдо өтүп бараткан кишилер эч кандай реакция жасаган эмес. Кыргызстанда мындай кандуу окуя биринчи жолу эмес. 2018-жылдын май айында 20 жаштагы студент Бурулай Турдалы кызы ала качуунун курмандыгы болгон. Аны Жайыл райондук милиция бөлүмүндө ала качкан бала бычактап, өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Айзаданын окуясынан улам коомчулукка милициянын ишине каттуу сын айтылып жатат. Бишкекте жана Ошто күнөөлөрдү жазылуу, мындай көрүнүштөргө жол бербөө жана ИИМдин жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган акциялар өттү. Бул маселелер парламентте да талкууланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция Айзада Канатбекованы өлтүрүүгө шектүү Замирбек Теңизбаев Орусияда мурда 3 жолу соттолгонун тастыктады. Милициянын 8-апрелдеги маалыматына караганда, ал 2008-жылдын 20-мартында Омск шаарында Киров райондук соту аны 1158 берененин уруулук негизинде 3 айга эркинен ажыраткан. Экинчи ирет 2009-жылдын 26-ноябрында Красноярск шаарынын Темир жол райондук соту аны 61 берененин тоноо менен 2 жылга аракет кесип, 2011-жылдын июнда бошотуп чыккан. Үчүнчү жолу 2012-жылы 10-июлда Москванын Зеленоград райондук соту аны 162 берени, Каракто 163 берени опузалап талап кылуу менен 5 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. 2017-жылдын 29-июнунда абактан чыгып, Кыргызстанга депортация болгон. 2020-жылдын 30-июлунан тартып ага Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Маалымат булагы Арбаче KG.